ультрадоштук изилдөөнүн негизги өзгөчөлүгү бул неинвазивный деп коебуз. Неинвазивный метод исследования деп коебуз. Бул адамдын терисин тешпей, кан агызбай, тыш жактан эле көрүп диагноз коюучу бир метод бул. Биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү бул арзан жагы бар. Үчүнчү өзгөчөлүгү бул биз ооруларды монитор кылып турабыз бат-баттан, ошол жактан дагы бул аябай ыңгайлуу бир метод изилдөөсү. Сапаты тарабынан азыркы бүткүл медицинанын бүткүл тармагында бул ультрадоштук изилдөө бүткүл тармагына кирген. Бул жактан биз сөөктү гана көрө албайбыз, калган бүткүл тканьдарды көрүп анык диагнозду аныктасаң болот. Бул көз, кан тамыр, булчуң, боор, бөйрөк бүт баарын көрө алабыз. Сөөк, анан воздушный органдар деп коебуз, бул ичегилер, өпкө жакты диагноз кыла албайбыз, калган бүт бар жокту бул жакта аныктасаң болот. Кан тамырды изилдөөдө негизи көптөгөн эмелер бар, методдор бар. Бул ультрадоштук доплер изилдөөсү биринчи, экинчи бул ангиография деп коебуз. Анан мындан дагы көптөгөн изилдөөлөр бар. Бул ошо биз ангиографияга салыштырып кетсек, бул жерде биз кан тамырдын ичинде кан кандай жүрүүсүн, анын кандай ылдамдыкта жүрүүсү, кандай типте жүрүүсү, бул магистральный, коллатеральный, андан сырткары кан тамырдын морфологиясын да көрө алабыз. Андан сырткары бул кан жүрүүнүн физиологиясын да бул жерде баалай алабыз да. Ошол жактан бул аябай өтө үнөмдүү, высокоинформативный метод исследования да булчу. Башка ангиографияда болсо, мисалы ал жакта биз кан тамырдын морфологиясын жакшы көрө алабыз. Ошого салыштырмалуу бул ушундай өзгөчөлүктөр бар. Бир эле ошо ангиографияга салыштырып кетчү болсокчу. Биз бул центрда негизи бүт ультрадоштук изилдөөлөр өткөрөбүз. Бул кабинетте болсо именно кан тамыр боюнча диагностика өткөрөбүз. Кан тамырлардын арасында бул эң көп кездешкен оору бул вена кан тамырлары боюнча, анын ичинде дагы бул жерде эң көп көргөн оорулар булар варикоздук кеңейүүсү, веналардын варикоздук кеңейүүсү болот. Андан кийинкиси болсо бул тромб, венанын ичиндеги тромбтор, венозный тромб деп коебуз орусчасы. Кан уюп калган оорусу. Андан кийинки бул эми жашка карай жанагы улгайган кишилердики көбүнчө артериальный оорулар көп келет, көп кездешет. Ошол жактан аныктайбыз, диагноз кылып коебуз.